Депутаттанда спикерге шайланганда мен ага дош берген эмес. Мен башка талапкерге дош бергенмин. Ал жерде Исхак Абсаматович Масалиев деген талапкер болчу, 36 дош алган, өтпөй калды. Ошондуктан ал мен шайлаган спикер эмес да. Мен бул жигит кичине жаштык кылып атат, эртеээк мындай бийик кызматка барып атат деген оюм ошондо эле айткам, азыр деле ачык айтам. Бираз даярданыш керек, окуш керек, окугандан кийин билим алыш керек да. Бул жигит пешенекен өз мезгилинде ушундай жол ачылып калыптыр. Алмазбек Шаршанович тандоосун ушул жигитке коюптур. Мына бүгүнкү күндө ушу биздин спикер болуп атат. Эми аны бошотуу же кызматтан кетирүү жол жобосу башкача. Мен ага демелгечи болгум келбей атат. Калган депутаттар дош бергендер өздөрү чечсин да. Мен ачык эле айткам. Бул жерде парламенттик республика болгондон кийин парламент күчтүү, башчысы күчтүү болуш керек да. Жок дегенде мына 3 жылдан бери парламентти силер журналисттер тепкилеп чыгып атасыңар, көчөгө барсак адамдар тепкилеп атат, таксиге отурсак, каяка барсак деле депутаттар күнөөлүү болуп атат да. Биз ага каршылык эмес, түшүндүрмө иштерди жүргүзүшүбүз керек. Биринчи бул спикердин милдети. Бизде спикерибиз өзүбүз эки сөздө 3 ката кетирип атканда каяктан түшүндүрмө иш кылат да. Ошондуктан мен эмне деп айтам? Кесиптештериме айтам, мен башка талапкерди шайлаган элем. Бирок ал өтпөй калды. Ким билет, эми түшүнсө алмаштырганга жакшы болот эле. Дагы бир 7-8 ай бар, убактыбыз бар. Жок дегенде парламент жакшы маанай менен элге чыкканда шайлоонун мөөнөтүнө бүткөндө биз таза иштегенге аракет кылдык деп айтса, мүмкүнчүлүк дали бар. Бирок мен аны демилге кылбайм азырынча. Кандай деп айтсак, мисалы үчүн жана Франкфурт, жана Майен дегенде эми англисча Frankfurt of the Main деп айтат да. Майндагы дейт. Немисче деле ушундай, на Майне дейт. Орусча на Майне. Кыргызча Майндагы Франкфурт деп койсо болот. Майын дарыядагы Франкфурт деп коет да. Майндагы Франкфурт. Себеби эми адашып кетти эми. Окуган кыйынырактан Франкфурт жана Майен деп койгон. Анын баары шылдыңдап атат го. Ала жана бука, таш жана көмүр, кызыл жана кыя, ысык жана көл тийишип атпайбы? Эми бул чоң деле ката эмес, мен ойлоп атам. Бирок Астанада сүйлөгөн докладын мен уккам, бир аз уялып кетти. Эми мындай да, билген сөздү кайталап айтты. Публикалык саясатчы эмес, ал саясатта аралашкан жок. Микрофон деген кандай деп. Мисалы үчүн меники бир аз башкачараак, себеби мен орусча ойлонуп туруп кыргызча тооротпаймбы? Акыркы 20-30 жылда кыргыз тилинде мындай тагыраак сүйлөп калдым да. Ага чейин мен орус тилинде эле сүйлөп жүргөм да. Ошондуктан мен сүйлөгөндө айрым сөздөр баягы кошумча сөздөр менде жок да. Айылдан келип тез учурда жогорку даражага чыккандардын жарым сөзү кыргызча эмес болот да. Менин эсимде бар, бир саясатчы мындай деп айтканда, биздин урматтуу коллегалар, биздин граждандарды Өзбекстан пограничниктери задерживать этип, паспорттарды конфисковать этели. Давайте постановление принимать этип коелу деп. Бул эми мындай ойлоп көрсө кыргызча эле сүйлөдү туура. Бирок этели дегенден башка кыргызча сөз жок. Көнүп калдык, кулагыбыз көнүп калды да. Эгерде Франкфурт жана Майне деп уруп кетсе байкабайт элекпиз. Бирок Нур-Султанда сүйлөгөн баяндамасында мен сезип калдым, ал жазылган нерсени түшүнбөйт экен дедим да. Түшүнүгү жок. Эгер түшүнсө, сен айткандай сөздүн аягына туура эмес сүйлөп калса, ал кечиримдүү эчтеке болбойт. Мына кавказдыктар өмүр бою акцент менен сүйлөшөт да. Түшүнөбүз баарына. Дарынбайбыз аларга, күлбөйбүз аларга. Себеби алар маңызын түшүнөт. Сен маңызын билбей турсаң, акцентте кетмес да. Баягы акцентте кетмес түшүнүк болуш керек. Ал үчүн мына жерде бирден болуш керек.